Калганын артында жергиликтүүлөрдөн башка эч ким билбеген, бирок ондогон жылдар бою сакталган кызыктуу дүйнө бар. Бул уникалдуу жай атадан балага, андан небереге мурас катары өтүп сакталып келет. Нарын облусунун Дөң Алыш айылындагы зоомузей түркүн түстүү экспонаттарга бай. Бул жерде 500дөн ашуун жаныбардын катырылган түрү сакталат. Карышкыр, каман, ээлегечкиден тартып, майда жандык, канаттуу курт-кумурскаларга чейин бар. Музейдеги эң баалуу экспонат ак илбирс. Бул илбирс көлдө багылып жаткан илбирс экен. Боореки бутунун капканга түшүп манжасы жок экен. Анан ошондон ооруп, анан дарылайбыз деп дарыласа дагы айыкпай анан өлүптүр. Анан ошону артынан чуркап, түшүп, жүрүп, аракет кылып атып, анан алып келдик. Күч менен алып келдик, мына кары жетип өлгөн деп. Анан боореки Набу деген жардам берди. Ошону менен ушул илбирсти ушул жерге коюп, анан телевидениядан, радиодон чакырып келгиле, көргүлө деп эленте коюп ачтык. Айрым экспонаттарга 50 жылдан ашты. Көпчүлүгү убакытка туруштук берип келет. Бирок арасында сынын жогото баштаган жаныбарлар да бар. Ушул теке, мына бул теке, атабыздын тушундагы теке. Бул сакалды көрдүңүзбү? Момундай чоң, килейген сакалдуу теке. Эми ушул бул теке. Азыр мына момундай сакал болуп атабы? Сүрөттө. Эмне үчүн мындай болот? Анткени бул жерге киргендер кармоого болбойт да. Болбой эле митишет. Митип сүрөткө түшөт. Анан ошондон бул суюлуп калганда, анан бул текеге башты 60 жыл болду. Музейди 1961 жылы зоология мугалими Көкөбай Мамбеталиев ачкан. Алгач экспонаттар мектептин бир бурчунда турчу. Агартуунун ательешнигинин максаты балдарга сабакты жандуу түшүндүрүү эле. Ал эми экспонаттар окуу куралы катары колдонулчу. Айылдык мугалимдин эмилгеси акырындап чоң мураска айланган. Учурда музей негиздөөчүнүн аты ыйгарылган Көкөбай Мамбеталиев атындагы мектептин ичинде 150 чарчы аянтты ээлейт. Эл да көпчүлүк эмне колуна тийсе алып келип бере берген атабызга. Атам ошонун баарын мисалы колунан келген, мисалы тыйынын береби, бирдемесин береби, ошентип берип алчу экен. Анан мен дагы атамдын жолун жолдоп, эл колго түшкөндүн баарын алып келет. Анан мен жазап буяка калтырабыз. Бул мындай. Мисалы, бул сырт келе терisi бар. Ички эти эмелери жок. Анан терини иштетилет. Туз менен, нафталин менен. Анан кайта ичине каркас мондай темир салып, кебес салып, жүн салып, анан муну дебетесине келтиребиз. Бул көзүн мына пластмассадан салынат, анан боялат. Тиш калат. Бул жаак деле калат. Өзүнүкү. Бүгүнкү күндө музейдин негизги коноктору окуучулар. Анда-санда айылга сырттан келген меймандар кирип калат. Ал эми туристтер алакандай айылда уникалдуу музей бар экенин билишпейт. Мында жөн гана жаныбарлар катырылган эмес. Арасында өзгөчөлүүлөрү дагы бар. Бир жумурткадан өрчөгөн эгистердин жаман жагы бар да. Жанагы жумуртканын сарылыгы менен түйүлдүк тамактанат. Ошондо жумуртканын сарылыгы экөөнө жетпей калса, түйүлдүктөр биригип калат. Мына момундай болуп. Бул болсо кандайдыр бир экологиялык эменин таасиринен көзү биригип калган. Көрдүңүзбү? Ушундай туулгандар. Анан булар сиамс эгистер дейт. Мына бир баш, эки дене, эки баш, бир дене, жалгыз көз, эки жаак, эки дене.
60 жылдан ашуун убакыт өттү. Бирок бул музей бир да жолу мамлекеттик колдоо көргөн эмес. Чанда гана демөөрчүлөр жардам көрсөтөт. Ал эми экспонаттар эскирип жатат. Айрымдары жоголуу коркунучунда. Бирок аларды сактап калуу дагы деле ата баланын мойнунда. Азыр бул музейди сакташ аябай кыйын. Биздин эң биринчи душманыбыз күбө. Ушулардын боулардын жүндөрүнүн баарын жеп, жарак сабалга чейин келтирип коюшат. Ошондуктан бул жазында дарыларын чачып турабыз. Музей колдоого аябай эле муктаж. Анткени бул музейде мамлекеттен эч кандай жардам жок. Бул жалаң өз каражатыбыздан, өз чөнтөгүбүздөн түзүлгөн музей. Жогору жактагылардын баардыгы келип көрүшөт. Айылга келгенде. Көргөндө обещать этип кетишет, мынтебиз, тигинтебиз деп. Бирок кеткенден эле унутулуп калат. Эң акыркы экспонат бир 4 жыл болуп калды. Тем более азыр дарылар да табылбай калды. Бай илгеркидей нафталиндер жок. Бир экспонатты катырганга $200 Казакстандан алдырабыз дейт дарыны. Анан ага биздин доход жок да. Ошондо жаңы эч нерсе катырыла элек. Жаңы бул акыркы дарылар, үйдөгү дарыларыбыз түгөндү. Анан азыр мен жаңы дары таппай атам. Айрымдар үчүн бул жөн гана музей. Ата бала үчүн 3 муундун маңдай тер төккөн мээнети. Ал эми түшүнгөнгө алыскы бир айылдын мектебинде чаң басып жаткан баа жеткис маданий байлык. Тилекке каршы анын баалуулугун азырынча эч ким аңдай элек.